Саламатсыңар балдар. 10 класстар үчүн химия сабагынан окуп үйрөнүүнү улантабыз. Балдар, биз буга чейин органикалык заттар менен таанышып келдик. Башкача айтканда, курамында көмүртек жана суутекти кармап жүргөн органикалык бирикмелердин айрым класстар менен тааныштык. Алар алкандар, алкендер, алкиндер, алкадиендер, ароматтык углеводороддор жана башка. Бүгүнкү сабакта балдар курамында кычкылтеги бар органикалык бирикмелер менен таанышабыз. Анда бүгүнкү сабактын темасы бир атомдуу чектүү спирттер жана жалпы мүнөздөмөсү, гомологиялык катары номенклатурасы, касиеттери жана алынышы менен таанышабыз балдар. Демек, бүгүнкү сабакта бир атомдуу спирттердин физикалык, химиялык касиеттери алынышын окуп үйрөнөбүз. Бир атомдуу спирттердин түзүлүшүнө, колдонушуна токтолобуз. Каныккан бир атомдуу спирттер молекуласында бир суутек атому гидроксил тоо менен орун алмашкан алкандардын туундулары болуп эсептелинет. Бир атомдуу чектүү спирттердин жалпы формуласы CnH2n+1OH же болбосо ROH, бул жерде R радикал, же болбосо алкил тобу деп аталат. Же болбосо үчүнчү формула бул CnH2n+2O. Мына ушул 3 формула менен спирттердин формуласын аныктап алсак болот экен балдар. Спирттердин молекуласынын түзүлүшүн карап көрөлү балдар. Спирттерге бул метанол деген зат кирет. Мисалы CH3OH курамында кычкылтек кармалып жүрөт. Бул жердеги формуланы көрүп атасыңар. RCH2 кычкылтек жана суутектен туруп атат. Башкача айтканда гидроксил тобунан. Бул жерде R деген радикал жана гидроксил тобу менен кармашкан, байланышкан. Кычкылтектин терс электирдүүлүгү жогору болгондуктан суутекти жана көмүртекти өзүнө тартат. Башкача айтканда, суутек жана көмүртектеги электрондорду өзүнө тартуу менен химиялык байланышты пайда кылат. Демек, бул жерде электрон терс зарядта болгондуктан кычкылтек терс зарядталат, ал эми суутек менен көмүртек оң зарядталат. Башкача айтканда, кычкылтек дельта минус, ал эми көмүртек менен суутек дельта плюс болот. Бул жерде кычкылтек суутек жана көмүртек менен кычкылтектин ортосундагы байланыш уюлдуу байланыш болуп эсептелинет балдар. Балдар, спирттер бул радикалды кармап жүрүшүнө жараша, бул жерде радикал менен OH ортосунда химиялык байланыш бар экен. Мына ушул жердеги байланышка жараша, эгерде гидроксил тобу байланышкан көмүртек атому бир гана радикал менен байланышса, бул биринчилик спирт болот. Мисалы, этанол бул биринчилик спирттерге кирет. Ал эми гидроксил тобу кармашкан, же болбосо байланышкан көмүртек атому эки радикал менен байланышса, бул экинчилик спирт болот. Мисалы, пропанол 2-ни көрүп жатасыңар. Гидроксил тобу CH менен байланышкан. Ал эми сол тарабында CH3 деген метил радикал жайланышкан. Ал эми оң тарабында дагы метил радикал жайланышкан. Демек, бул жерде гидроксил тобу байланышкан көмүртек эки радикал менен байланышып атат. Ошол себептен муну биз экинчилик спирт деп айтабыз балдар. Ошондой эле бул жердеги үчүнчүлүк спирт, себеби гидроксил тобу байланышкан көмүртек атому 3 радикал менен байланышып турат. Бул жерде 3 метил радикалын көрүп жатасыңар. Демек, 2 метил пропанол 2 бул үчүнчүлүк спирттерге кирет. OH тобунун жайланышына жараша, демек балдар, биринчилик, экинчилик жана үчүнчүлүк спирттер деп бөлөбүз. Эми балдар, спирттердин гомологиялык катарын карап көрөлүчү. Тарыхый номенклатура боюнча углеводороддук радикалдын аты аталып, ага спирт деген сөз кошулуп аталат жана ан мүчөсү, алкандардын ан мүчөсү ил мүчөсүнө өзгөрүлүп, же болбосо алмаштырылып аталат. Спирттердин формуласын жана аталышын карап көрөлү. Биринчи CH3OH бул метил спирти, андан кийинки C2H5OH бул этил спирти деп аталат. C3H7OH бул пропил спирти деп аталат. C4H9OH бул бутил спирти деп аталат. Ал эми C5H11OH бул пентил спирти, C6H13OH бул гексил спирти деп аталат. Ал эми C7H15OH бул гептил спирти деп аталат. Жана ошондой эле
C8H17OH бұл октил спирти, C9H19OH бұл нонил спирти, жана C10H21OH бұл децил спирти деп аталат. Бұл тарихи аталышы болды балдар. Ошондой эле балдар, спирттерди рационалдык номенклатура менен дагы атоого болот. Ал боюнча карбондук системада колдонулат. Бул жерде биринчи радикалдын аты аталат, аягына карбинол деген сөз кошулуп аталат. Мисалы карап көрөлү. Бул жерден да формуласын жана аталышын карап көрөлү. CH3OH бул карбинол деп аталат. Ал эми C2H5OH бул метил карбинол деп аталат. Ал эми C3H7OH этил карбинол деп аталат. C4H9OH пропил карбинол деп аталат. Ал эми C5H11OH бутил карбинол деп аталат. C6H13OH бул пентил карбинол деп аталат. C7H13OH гексил карбинол деп аталат. Ал эми C8H17OH гептил карбинол деп аталат. C9H19OH октил карбинол деп аталат. C10H21OH нонил карбинол деп аталат. Бул рационалдык аталышы боюнча карадык балдар. Эми үчүнчү бул эл аралык аталышы же болбосо систематикалык номенклатура боюнча аталышын карап көрөлү балдар. Бул жерде спирттердин аталышына чектүү углеводороддордун аты аталып, аягына ол деген мүчө уланат. Жана гидроксил тобу канчанчы көмүртекте жайланышкан болсо, аны биз сан менен көрсөтүп жазабыз. Мисалы карап көрөлү. CH3OH бул метанол деп аталат. C2H5OH этанол деп аталат. Бул жерде гидроксил тобу канчанчы көмүртекте жайланышкандыгы номер менен коюлбайт, метанол менен этанолдо. Ал эми пропанолдо бул жерде көмүртек кайсы көмүртек атомунда гидроксил тобу жайланышса, ошого жараша номер коюлат. Мисалы C3H7OH бул пропанол 1 деп аталат экен. Ошондой эле C4H9OH бул бутанол 1 деп аталат. Ал эми C5H11OH пентанол 1 деп аталат. Ошондой эле C6H13OH гексанол деп аталат. C7H15OH гептанол деп аталат. C8H17OH октанол, C9H19 нонанол, C10H21OH децанол деп аталат. Бул эл аралык аталышы болду балдар. Эми ушул спирттердин номенклатурасын карап көрөлү балдар. Номенклатура деген бул номерлеп ато, башкача айтканда аталышы кандай аталарын көрөлү эми. Гидроксил тобу жайланышкан көмүртек атомунан баштап эсептелип, өзөгү аныкталат. Бул жерде балдар ушул формулалар берилген. Эми ушул жерден гидроксил тобу кармалып жүрүш керек, жана анын негизинде көмүртек чынжыры, башкача айтканда өзөгү аныкталат. Биринчи формуладан карап көрсөк балдар, бул сары туз менен белгиленген, бул өзөгү болуп эсептелинет. Ал эми экинчи формулада мына бул узун өзөк. Узун өзөгүн аныктап алгандан кийин балдар номер коебуз. Номерди гидроксил тобу кайсыл тарапта жайланышса, ошол тараптан баштап номерлейбиз. Мисалы, биринчи формуладан карап көрсөңөр балдар, сол тарапка гидроксил тобу жакын. Ошол себептен көмүртек атомдун үстүнө номерди мына сол тараптан баштап коебуз. Демек 1, 2, 3, 4 деген номер коюлат. Радикалдарга номер коюлбайт балдар, аны билесиңер. Экинчи формуланы карап көрсөк балдар, гидроксил тобу оң тарапта жайланышкан. Эң акыркы көмүртек менен гидроксил тобу байланышып турат. Демек, ушул тараптан баштап номерлейбиз. Мына бул жерде 1, 2, 3, 4, 5 жана 6 деген номер берилет экен. Бул демек өзөгүн аныктап алгандан кийин өзөгүндөгү көмүртек атомдоруна номер коюлду. Андан кийин балдар орун алмашуучулар, башкача айтканда радикалдар аныкталат. Өзөгүнүн башкасы радикалдар болуп эсептелинет. Мисалы, биринчи формулада балдар CH3 деген бул
радикал. Ал эми экинчи формулада бул жерде 2 радикал бар. 5-чи көмүртектин атомунда CH3 метил радикал жайланышкан, жана экинчи көмүртектин атомунда C2H5 этил деген радикал жайланышкан. Андан кийин балдар орун алмашуучу жайгашкан көмүртек атому сан менен көрсөтүлүп, орун алмашуучулардын аты аталат. Эми аталышын жазып көрөлү балдар. Биринчи формулада радикал метил деген радикал турат, балдар сары түс менен көрсөтүлүп, ал радикал экинчи көмүртектин атому менен байланышкан. Демек атын атоодо алгач радикал аталат экен. Канчанчы көмүртекте жайланышса, мисалы 2 метил деп аталды. Ошондой эле экинчи формуланда карасаңар балдар, экинчи көмүртектин атомунда этил радикалы жана 5-чи көмүртектин атомунда метил радикалы жайланышкан. Демек ушул номерди коюу менен биз атайбыз. Анда 5 метил 2 этил деп радикалын алгач атап алабыз. Кичинекей радикалдан баштап атайбыз балдар. Андан кийин балдар аталышын атоодо алкандын аталышына ол деген мүчөнү кошуу менен атайбыз. Мисалы, биз азыр өзөгүн атап алдык, эми биз буга чейин радикалды аныктап алдык, эми өзөгүн атап алалы балдар. Бул жерде 4 көмүртектин атому кармалып жүргөндүктөн өзөгүндө бул бутан деп аталат алкандар боюнча. Ал эми алкандарга ол мүчөсүн уласак, демек бутан ол деген зат пайда болот, аталыш пайда болот экен. Демек биринчи формулада 2 метил бутан ол деп атадык. Ал эми экинчи формуланы карап көрсөк балдар, бул жерде көмүртек атому өзөктө бул жерде 6 атом кармалып жүрөт. Ошол себептен гексан деп аталат алкандардын аталышы боюнча. Жана ага ол деген мүчө кошулат. Ошондо бул жердин бул заттын аталышы 5 метил 2 этил гексан ол деп аталды. Андан кийин балдар сан менен гидроксил тобу көрсөтүлүп, гидроксил тобун кошо аталат. Мисалы, 2 метил бутан ол 2 деп атайбыз биринчи формуланы. Себеби гидроксил тобу балдар экинчи көмүртек менен байланышып турат. Андан кийинки экинчи формуланы дагы балдар 5 метил 2 этил гексан ол 1 деп атайбыз. Себеби гидроксил тобу биринчи көмүртек менен байланышкан. Эми балдар келгиле ушул заттардын, спирттердин изомерлерин карап көрөлү. Бир атомдуу чектүү спирттер структуралык изомерияга ээ болот. Структуралык изомерияда түрлөрү болот балдар. Анын ичинен бул спирттер көмүртек скелети боюнча изомерияга ээ болот жана гидроксил тобунун жайланышы боюнча изомерияга ээ болот. Бул жерде метанол жана этанолдун изомерлери жок болот балдар. Изомерге ээ эмес. Келгиле балдар, анда бул жерде спирттердин изомериясын карап көрөлү. Бул жерде гидроксил тобунун жайланышы боюнча изомерия C4H10O, башкача айтканда бутан олдун изомерлери. Алгач балдар эки формуланы салыштырып көрөлү. Бул жерде гидроксил тобу биринчи формулада балдар биринчи көмүртек атому менен байланышкан. Ал эми экинчи формуланы карап көрсөңөр балдар, гидроксил тобу экинчи көмүртектин атому менен байланышып жатат. Ошол себептен биринчи формуланын аты, башкача айтканда биринчи заттын аты бутанол 1 деп аталып атат. Ал эми экинчи заттын аты 2 метил пропанол 1. Бул жерде биринчи формулада гидроксил тобу биринчи көмүртек менен байланышып атат. Ал эми экинчи формулада балдар гидроксил тобу экинчи көмүртек менен байланышып атат. Ошол себептен бул гидроксил тобунун жайланышы боюнча изомерлерге кирет. Андан кийин балдар көмүртек скелети боюнча дагы изомерге ээ деп айттык. Демек дагы деле C4H10 O'нун ушул формулага туура келген, башкача айтканда бутан олдун изомерин карап көрөлү. Бул жерде балдар өзүңөр көрүп жаткандай өзөгү түз чынжырлуу жайланышкан. Бул заттын аты бутанол 2 деп аталат. Ал эми бул жерде балдар ушул эле курамга ээ C4H10O, бирок түзүлүшү башкача болуп жатат. Бул жерде экинчи көмүртек атомунан метил радикалы байланышып жатат. Ошол себептен бул заттын аты 2 метил пропанол 2 деп аталып атат. Бул көмүртек скелети боюнча изомерияга ээ деп айтабыз мындай заттарды. Себеби изомерия деген балдар эсиңерге түшүрсөңөр, курамдары бирдей, бирок түзүлүштөрү ар башка болгон заттарды биз изомерлер деп атаганбыз. Эми балдар келгиле спирттердин физикалык касиеттерин карап көрөлү. Биринчи өкүлдөрү суюк заттар болуп эсептелинет. C12ден жана андан жогорку көмүртек атомдорун кармап жүргөн
спирттер бул катуу заттарга кирет. Ал эми газ абалындагы спирттер жокко эсе. Төмөнкү молекулалык спирттер мүнөздүү жыты бар, алкоголдук жыты бар болуп эсептелет алар. Гомологиялык катардын ортосунда жайланышкан спирттер өтө күчтүү жагымсыз жыты бар заттар. Ал эми жогорку молекулалык спирттер бул жытсыз заттар болуп эсептелет. С1H3-төн баштап, башкача айтканда көмүртек атомдору С1 жана С3-тү кармап жүргөн спирттер суу менен чексиз аралашат. Гомологиялык катардын ортосунда жайланышкан спирттер сууда эригиштиги чектелүү, башкача айтканда белгилүү бир чекке чейин гана эрийт, андан ары эрибейт балдар. Молекулалык массалар жогору болгон спирттер балдар сууда эригиштиги төмөн болот. Айрым спирттер сууда дагы эрибейт. Көпчүлүк спирттер органикалык эриткичтерде жакшы эришет балдар. Келгиле бул жердеги тажрыйбаны карап көрөлү балдар. Спирттердин суудагы эригиштигин салыштырабыз. Бул жерде 4 ар башка зат берилген. Алгач бул жерде түстүү сууну пробиркаларга куюп алабыз. Биринчи пробиркага метанолду куюп көрөбүз. Башкача айтканда метанол менен спиртти аралаштырабыз. Бул жерде метанол менен суунун чексиз аралашып жаткандыгын көрүп атасыңар. Ал эми бул экинчи пробиркага балдар этанолду куюп көрөбүз. Бул жерде дагы эч кандай чек жок экендигин, башкача айтканда чексиз аралашкандыгын байкайсыңар. Ал эми үчүнчү пробиркада балдар бутанол бар. Бул бутанолго сууну куйганда карасаңар балдар, үстү жагы өзүнчө бөлүнүп калды. Демек бул балдар бутанол сууда эрибейт, башкача айтканда начар эриши мүмкүн. Ал эми 4-чү пробиркада балдар изопентанол спирти бар. Бул спиртке сууну куйганда балдар, бул жерде дагы өзүнчө бөлүнүп калгандыгын байкап жатасыңар. Май сыяктуу өзүнчө бөлүнүп калды. Бул жерде 3-чү жана 4-чү пробирканы байкасаңар балдар, башкача айтканда бутанол менен пентанол сууда эриген жок. Ал эми метанол менен этанол бул сууда чексиз эрип жатат. Демек спирттердин суудагы эригиштиги ар кандай болот. Алкандарга салыштырмалуу спирттердин балкуу кайноо температурасы жогору болот. Мисалы этанолдун кайноо температурасы плюс 78 градус Цельсийге барабар. Кайноо температурасынын жогору болушу балдар газ абалындагы спирттердин жок болушу, ошондой эле молекула аралык суутектик байланыш менен түшүндүрүлөт. Эми суутектик байланышты карап көрөлү балдар. Бул жерде метанол спирти берилген. Силер көрүп жаткан формулада балдар 2 молекула метанол спирти жайланышкан. Бул жерде үзүк-үзүк сызык менен, башкача айтканда 3 точканы көрүп жатасыңар, кычкылтек атому менен суутек атомдордун ортосунда. Бул байланыш суутектик байланыш болот. Суутектик байланыш деген балдар терс электрдүүлүгү жогору болгон элемент менен суутектин ортосундагы байланыш. Бул жерде кычкылтек атому терс электрдүүлүгү жогору болуп жаткандыктан өзүнүн курамындагы балдар, башкача айтканда метанолдун курамындагы суутекти өзүнө тартат. Ошол эле мезгилде экинчи молекула метанолдун курамындагы суутекти да өзүнө тартуу менен химиялык байланышты пайда кылат. Бул жердеги химиялык байланыш суутектик байланыш деп аталат. Суутектик байланыштын болушунун себебинен балдар спирттердин арасында газ абалындагы спирт жок болуп эсептелинет. Жана ушул эле суутектик байланыштын болушунун эсебинен балдар кайноо балкуу температурасы жогору болот. Спирттердин молекуласындагы ассоциациялык абалды көрүп жатасыңар. Бул жердеги силер көрүп жаткан балдар сүрөттөгү 4 молекула спирт бири-бири менен суутектик байланыш аркылуу байланышып жатат. Төмөнкү молекулалык спирттердин сууда жакшы эригиштиги спирт менен суунун молекуласынын ортосундагы суутектик байланыш менен түшүндүрүлөт экен демек. Эми балдар, бул жердеги молекуланын түзүлүшүнө дагы бир жолу токтолуп көрөлүчү. Бул жерде демек балдар кычкылтек терс зарядталат, ал эми көмүртек менен суутек атомдору оң зарядталат деп айттык. Ошол себептен спирттер бул кислоталык касиетти көрсөтөт. Башкача айтканда, бул жердеги суутек атому жана көмүртек атом терс электрдүүлүгү төмөн болгондуктан кычкылтек атому бул өзү менен байланышкан радикалды өзүнө терс электрдүүлүгү жогору болгондуктан тартат дагы, ал эми кычкылтек менен байланышып турган суутек атому кыймылдуу болот. Бул суутек атому башка заттар менен, башкача айтканда металлдар менен орун алмашууга жөндөмдүү болот. Демек химиялык реакция учурунда балдар, мына ушул көмүртек
химиялык реакция учурунда балдар кычкылтек менен сутектин атомдордун ортосунда химиялык байланыш үзүлөт дагы сутектин атому металлдар менен орун алмашууга жөндөмдүү болот экен. Ошол себептен бул кислоталык касиетке ээ деп айтабыз. Ошондой эле балдар спирттер бул негиздик касиетке да ээ болот. Себеби радикал менен гидроксил тобунун ортосундагы химиялык байланыш үзүлүшү менен башка атомдор менен, тактап айтканда галогендер менен орун алмашууга жөндөмдүү болот. Спирттер демек начар кислота жана орточо негиз болуп эсептелинет. Эми балдар спирттердин химиялык касиеттерин карап көрөлү келгиле. Келгиле балдар, бул жерде тажрыйбага көңүл бурабыз. Метанол, этанол жана бутанол спирттери берилген. Бул 3 спирт натрий менен кандай реакцияга кирерин көрөлү. Азыр эле айттык, курамындагы сутек атому металлдар менен орун алмашууга жөндөмдүү деп. Тактап айтканда шел очтуу металлдар менен орун алмашууга жөндөмдүү болот. Бул жердеги натрий өтө активдүү болгондуктан керосиндин алдына сакталат жана натрий жумшак болгондуктан муну бычак менен кесип алууга болот. Биринчи пробиркага метанолду куябыз дагы, ага мына натрийди салабыз. Реакция активдүү жүрүп жаткандыгын көрүп жатасыңар балдар. Бул жерде химиялык реакциянын жүрүшү менен балдар сутек газы бөлүнүп чыгат. Сутек газы өтө жеңил болгондуктан пробирканын оозун ылдый каратуу менен чогултуп алабыз. Ал эми бул жерде пробиркага сутек чогулгандыгын балдар ширеңкени же болбосо күйүп жаткан отту жакындатканда үн чыгат. Мына ушул аркылуу сутектин чогулгандыгын аныктап алсак болот. Экинчи пробиркага этанолду куябыз дагы, ага дагы натрий кезекчесин салабыз. Бул жерде дагы балдар реакция кандай жүргөндүгүн байкасаңар, мына метанолго салыштырмалуу балдар этанолдо реакция жайыраак жүрүп жатат. Бирок реакция жүрүп жаткандан көрүп жатасыңар. Бул жерде дагы балдар сутек молекуласы бөлүнүп чыгат, ал түссүз жытсыз газ болгондуктан аны бул жерде да текшерүү үчүн балдар бул жерге пробиркага чогулду. Ал пробиркага чогулгандыгын күйүп жаткан отту жакын алып барсак үн чыгат. Мына ушул аркылуу сутек чогулгандыгын аныктап алсак болот экен. Жана ошондой эле үчүнчү пробиркага балдар бутанолду куябыз дагы, ага натрийди салып таасир этип көрөбүз. Бул жерде балдар метанол менен этанолго салыштырмалуу реакция бир аз жайыраак жүрүп жатканын көрүп жатасыңар. Бирок реакция жүрүп жатат. Бул жерде дагы балдар реакциянын натыйжасында сутек пайда болот. Ал сутек пайда болгондугу мына бул пробиркада чогулгандыгын күйүү реакциясынан аныктап алабыз. Келгиле балдар, ушул активдүү металлдар менен болгон реакциясын жазып көрөлү теңдемесин. Бул жерде этил спирти натрий менен аракеттенишип балдар натрийдин этилаты же болбосо алкоголяттарды пайда кылат. Бул реакция балдар орун алмашуу реакциясы деп аталат. Өзүңөр көрүп жаткандай этил спиртинин курамындагы сутек атому кызыл түс менен белгиленип турат. Жана натрий атому орун алмашты. Ошол себептен орун алмашуу реакцияларына кирет. Ошондой эле балдар спирттер органикалык кислоталар менен жана органикалык эмес кислоталар менен реакцияга кирип эфирлерди пайда кылат. Бул жерде силер көрүп жаткан реакцияда балдар этил спирти же болбосо этанол уксус кислотасы менен аракеттенишип атат. Реакциянын натыйжасында этил этианат же болбосо уксус кислотасынын этил эфири пайда болду. Бул жерде температура жана катализатор, башкача айтканда күкүрт кислотасынын катышуусу менен жүрөт. Бул реакцияны балдар этерификация реакциясы деп айтабыз. Этерификация реакциясы деген балдар спирттер менен кислоталар аракеттенишип эфирлерди пайда кылса, бул реакцияны биз этерификация реакциясы деп айтабыз. Ошондой эле балдар органикалык эмес кислоталардагы спирттер менен аракеттенишип эфирлерди пайда кылат. Мисалы бул жерде этанол күкүрт кислотасы менен аракеттенишип жатат. Бул жерде 0 градуста реакция жүрүп жатат. Жана реакциянын натыйжасында диэтил сульфат пайда болду балдар. Бул реакция дагы этерификация реакциясы деп аталат. Себеби бул жерде дагы спирт жана кислота реакцияга кирди жана эфирлерди пайда кылып жатат. Бүгүнкү сабакта балдар демек биз бир атом спирттердин физикалык химиялык касиеттерин алынышын окуп үйрөндүк жана ошондой эле бир атом спирттердин түзүлүшүн, колдонулушу боюнча маалымат алдык. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.